Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Баткенде 480 миң сомдон ашык суммадагы чарбалык товарларды контрабандалык жол менен алып өтүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бажычылар Өзбекстандык чарандын башкаруусундагы Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын жүк салуу бөлүгүн текшерүү учурунда Кыргызстандын ЯЭП бажы аймагына ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган, эч кандай жүк коштоочу документтери жок ассортименттеги тиричилик товарларын аныкташкан. Товардын жалпы салмагы 4 тоннага жакын, орточо базар баасы 481 миң сомду түзгөн. Аталган факт боюнча материалдар бажы органынын бажылык териштирүү секторунда каралууда. Баткен бажысы Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын жүк бөлүгүнөн бажы кароосунан өткөрүү учурунда Кыргызстандын аймагына жүк ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган жүк коштоочу документтери жок айнек товарларын аныктады. Маалыматка караганда, кармалган жүк 15 тоннадан ашуун салмакты түзөт. Анын орточо базар баасы 2 миллион сомдон ашуун акча каражатын түзгөн. Бул факты боюнча чогултулган материалдар Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Кызыл Кыяда дагы бир көчөгө асфальт төшөлүүдө. Бул тууралуу Салам медиага шаар мэри Асылбек Маткалыков билдирди. Ага ылайык асфальт төшөө иштери шаардын Киргизская көчөсүндө жүрүүдө. Курулуп жаткан жолдун узундугу 440 метрди түзөт. Жолду төшөөгө жергиликтүү бюджеттен жана гранттын эсебинен 3 миллиондон ашуун каражат коротулат. Биринчи жылга основной центральный көчөлөрдө мына Токтогула, Байкойский, Киргизская дагы 4-5 көчөлөр бар. Ошол пландаштырылган, буюрса биринчи жылга бир топ көчөлөргө ошол асфальттарды жапабыз. Баткенде вакциналарды сактаган кампа курулат. Бүгүн 3 июлда Баткен районунун Дор аралык санэпид көзөмөл борборунда Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин долбоорлорду реализациялоо бөлүмү менен биргеликте облустук вакциналарды сактоочу кампа куруу иштери башталды. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка караганда, кампанын жалпы аянты 140 метр квадратты түзөт. Кампанын сметалык баасы 5 миллион сом. Бүгүн облустук вакциналарды сактоочу кампанын курулушуна старт берилди. Бул кампада ушул Баткен облусунун элинин саламаттыгы үчүн, ар кандай ооруларды алдын алуу үчүн бериле турган, пландуу түрдө бериле турган жана пландан сырткары бериле турган вакциналар сакталат. Куруучулар мына ушул 6 айдын ичинде бүткөрүп пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Негизи бул кампаны куруу ошол Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги менен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин долбоорлорду реализациялоо бөлүмү менен биргеликте ошол демилгеленип, каржыланып, курулуп жатат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.